Эң биринчиден бул жүрүм туруму. Эгер мурда балабыз ачык, айрым оюн баарын ачык айтса, бул кезде кериктер түнт болуп калат. Оюн айтпай, унчукпай, жабынып, кериктилердин кийинген кийими да башкача болуп калат да. Андай жеңи узундарды кийип алат, чачтарын түшүрүп алат. Эгер мурда жаккан китеби бар болсо, аны карабай калыш мүмкүн. Эгер мурда эмне кызыктырса, ал кызыктырбай калат. Же наоборот. Эгер мурда аябай түнт болсо, бул кезде мындай активный болуп эле, бир жака чыгып эле, кечке чейин бир жака жоголуп эле, сурасак айтпай эле, анан бирдемени айтканда эле бат эле жанагындай ачуусу келип, сезимдерин көргөзүп калат да. Эгер сөз менен айтпаса, кыймыл аракет менен эшикти тарс жаап кетет, бирдеме жакпай калса, же мындай пассивный агрессия деп коет да. Мурдакы кылган жумуштарын кылбай калышы мүмкүн. Кийимиң жийна десе, сырткы жагын бүктөп коюп, ар жагын мындай ар кандай кылып эле же көрүнө турган жерде алып коет, мындай башкача болуп, жүрүм турумунан көбүрөөк байкайбыз да. Анан сөздөрүнөн алар эгер жанагындай кыйынчылыгы болсо, көп унчукпай калышат. Анан кээде сөздөр болуп калат, эгер жанагындай оор бирдеме абалда болсо, мени эч ким жакшы көрбөйт, мени эч ким түшүнбөйт деп айтып башташат да өздөрүчү. Же мен эч кимге керегим жок болуш керек деп ошол сөздөргө мындай көбүрөөк маани бериш керек да балдардын. Эмне деп сүйлөп атат, каяктан сүйлөп атат, кандай сезимдери бар. Анан албетте бала менен сүйлөшкөндө аракет кылыш керек. Сүйлөшкөндө алар өздөрү бардыгын айтып берет эмне болуп атканын. Анан кийин эң негизгиси жанагындай физиологиялык өзгөрүүлөргө дагы көңүл бурушубуз керек. Ичим ооруп атат десе, албетте аны текшерткенге аракет жасашыбыз керек да, анткени ошол кезде дагы көптөгөн оорулар чын эле пайда болушу мүмкүн. Анан кийин кээде биз көңүл бурбай коебуз, ал өрчүп кетет да. Ошондуктан анан ал кезде дагы мындай болуп калат экен, эгер көңүл бурбай койсок, мага эч ким көңүл деле бурбайт турбайбы деп, анан кийин жабылып эч нерсесин айтпай калат. Ошонун баардыгын мындай байкашыбыз керек да. Кандай өзгөрүүлөр бар. Эң биринчиден достору менен мурда көп сүйлөшсө, азыр сүйлөшпөй калды. Же кечке чейин эле эшикте жүрөт, эч кимге айтпайт каякта жүргөн, кандай чөйрө менен сүйлөшөт, достору кийинген кийимине чейин байкасак болот. Анан сырткы келбетинен. Мисалы үчүн кээбиркилер чачтарын аябай кыска кылып алат, же ар кандай өңгө бойойт. Ошол бул нерсе дагы мен я хочу выделиться деген да. Мен өзүмдү издеп атам деген нерсе, бул ошол эң биринчи признактар.